Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз маегибизде дагы да болсо уланта бермекчибиз. Биздин катарга кошулуңуздар деп айта кетели. Агай, сизге мындай суроо бергим келип отурат. Айтыштарыңыздан көрүп жүрөбүз. Ошол кайсы бир айтышта 6 тилде төккөнүбүзгө көп болуп калдык. Деги канча тил билесиз? Деги эле мунун баарын үйрөнүүгө качан жетиштиңиз дегендей. Негизи жана айтып өттүм, кесип маңгысынын мугалиммин. Анан ошол калган тилдерде ушул жашка чейинки жашоо өмүр тажрыйбабызда кызыгуубузга байланыштуу үйрөнүп келдик. Анан орус тили болсун, түрк тили болсун, бул ошол өзүмдө кызыгуу болду тилге карата. Анан ошондо тилдерди үйрөндүм. Бирок негизинен башка жаштарга айтарым, тил үйрөнүүнү каалаган жаштар эң биринчи орунда эне тилин жакшы билиши керек. Мен кыргыз тилин билем, кыргыз тилди билесиң, сүйлөнүп билесиң. Бирок анын ичинде морфология, синтаксис, фонетикаларын билбейсиң да, эрежелерин билбейсиң. Ошондон эне тилди жакшы билген адам өзүндө негиз болот дагы, башка тилди үйрөнгөндө салыштырганга негиз болот. Ошондо жеңилирээк, батыраак үйрөнөт. Абдан жакшы. Бизде дагы бир көрүүчүбүз эшигибизди каккылап келип калыптыр, анда кабыл алалы. Саламатсызбы? İdris oğlum, ben Nokat rayonunun Cide ayılından çalıtamın. Benim oğlumdun toyunda alıp barış olabilirim. Uşunçalık, kiyinip, uşunçalık jakşılık alıp bargansın. Senin kötülüğü akındığına, benim attım Turabı ve Nazira. Çalımdaki tek tilki mugalim balam. Çalımның kollegası, özümde mugalimden aynalayın. Sen kötülüğü akındığı önörün örkünde versin. Daima köp yaşa, daim elin arasında avirdi olup, avir alıp birer aynalayın. Anan keyin eski kızın var de uğamın, kızların baktılı olsun. Elin keregine jargan, Kudayım buyurup, uğuldu oldağı, egizek uğuldardı köp. Seni menen ciddi mıktanı bireli. Ben Nazire Cenmin. Рахмат эжеке. Демек, Рахмат, негизинен жана эжеке өзү айткандай, ооба эл аралап бир эле акындык кылбайбыз да, эл ичинде жарчы деп коет, эрке бала деп коет. Болбосо күнүбүздүн тили менен, баардык эл түшүнгөн тил менен айтканда тамадалыкта кылабыз да. Бирок алып баруучулуктан негизги максатыбыз да ошол эл ичинде бүгүнкү күндө адамдар уже сөзгө маани берип, басым басып, сөздү таптаган инсанга көңүл буруп калышты да. Анан алып баруучу катары, мен алып баруучуларга айтарым, алып баруучу инсан микрофон башкарбай, ал киши элди башкарыш керек да. Анан 4 сабырды жаттап алып эле кезек мо, анан мо деп берип коюш, ал сиздин биздин баарыбыздын колдон келет да. ооба. Ошондон бирок эң негизги алып баруучу инсан жоопкерчиликти сезиш керек. Анткени бирөөнүн 26-га чыккан баласы үйлөнсө, тагыраак айтканда 26 жыл күткөн тойун алып барасың. Ошондон бул жерлерде жоопкерчилик. Сахнага чыкканда да алып баруучу катары мен мурда тойго келген 300 адамдын алдымда эки эле шарт бар. Же көңүлүн аласың, же көңүлүнөн каласың. Башка шарт жок. Ал эми алып баруучулуктан өтүп акын болдук. Эми көрөрман 300 эмес, 3 миллион балким. Ошо 3 миллиондун көңүлүн аласың, же көңүлүнөн каласың шарт. Туура. Ошондон акын катары күнүмдүк ойлонуп, тарттанып, көбүрөөк китеп окуп, көбүрөөк сөздү таптап, маалымат алууга туура келет. Ошондон мындай бир көрөрмандарыбыз, бизге дуа кылып турган энелерибиз көп болсун, аталарыбыз көп болсун. Рахмат агай. Дагы бир көрүүчүбүз байланышка чыкты. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Идриске айтып коеюн дедим эле. Келиңиз. Мен Маммайлманмын. Атым Назар. Идрис, иштериң ийгилигиңде. Кудайым өмүр берсин. Анан суроом атымдан не түпкү болду? Ден соолук. Суроо берген көрөрман жердештерим, сөз сүйлөсө сөздүн айтат берметтерин, сагынгандагы кезде мен алардын көргүм келет сулуу чырай келбеттерин, каалоо тилек батаңызга айтайын, ушул теле боло бербейт ай сайын, урматыңа урмат кылып ар качанда, кызматыңа кызмат менен кайтайын деп. Баракелде агай. Сөз жок. Агай, ушул жогоруда сөзүңүздү өзүңүз да айтып калдыңыз да, негизи мен ушул маалыматтын жоктугунан корком деп айттыңыз да, бирок уйкаштыктан коркпойм деп айттыңыз да. Ушул уйкаштыкты кантип өздөштүрдүңүз? Деги мунун сыры эмнеде дегендей? Уйкаштыкты чын айтайын, мен дептер калем алып алып, окуган китептердин сөздөрүн баалап, анан мисалы үчүн
тай, чай, пай, кай, май деп кетесиң. Ошондой сыяктуу бир сөздүн өзүнөн 20-30 уйгаштап тетрадка жазып, анан бул ушундай кете берет да. Анан мисалы үчүн комуз, добуш деп ушинтип кете бересиң да, кол, жол, бол деп туруп. Толук ошондон өзүңдү кастарлап барасың. Анан көбүнчө өзүм менен өзүм сүйлөшкөндө сөзсүз түрдө ыр түрүндө сүйлөшөм. Бир маалыматты алсам, аны сөзсүз түрдө ыр түрүндө мээме сактаганга аракет кылам. Кайсы бир макал болсо дагы, албетте ошол макалды заматта ырга айландырам. Мисалы үчүн жаман доскоң эч качан түбөлүктү жакпайсың, көлөкө боло тандайлар күн батканда таппайсың. Мисалы үчүн жаман дос көлөкө сыяктуу деген бир кыргыздын сөзүн аласың, ырга айлантасың. Ошол сыяктуу эле. Даярдык өзүңүздөн болот. Сөздү кастарлап багуу керек, антпесе болбойт да. Дагы бир көрүүчүбүз бар, кабыл алдык. Саламатсызбы? Келиңиз, ардактуу көрөрман. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, келиңиз. Биз Идрис Айтбаевдин талантын сыйлайбыз. Өнөрүң өркүндөй берсин. Идрис, ошо алыс тилде англис тилинде төгүп бере аласыңбы деп сурамай элем. Негизи Алыс тилде англис тилинде төгүп бере аласың. Рахмат. суроо берет деп турсаң, көп тил билет деп айтып, калың элге кеп айтып, мактаныч кылып кеп кылсаң, бир эжем чыгып сыйлайсың, кыргызча төгүп турганда англисче деп кыйнайсың. From this TV, my dear, I cannot see where are you. Баракелде. But anyway, I can say thank you very much, my dear sister. How are you? If I continue my singing, you cannot understand me. So I cannot go in English, let me hear to lend me. Андан англисчең айтканым, кыргызчага которуп түшүндүрүп берейин. Англисче билбейсиң, анда кыргыз тилге келейин. Айткан менен ал тилде кээ сөздөрдү билбейсиң. Түшүнбөй калсаң кээ кезде эмнениң айтты деп анан тилдейсиң. Ошондойдон болбоңуз, мен айтканыңыз кылдым да, айланайын эжеке мени колдоңуз. Баракелде агай, чоң рахмат. Агай, негизи ошол баарыбыз билебиз, ошол төкмөлүк өнөр бул казак, кыргыз боордошторго гана таандык өнөр. Анан ошол жакшылап байкасак, бирок ошол кыргыз төкмө акындарынын төккөндөрүндө уйкаштыктар бар. Казак акындарында эмнегедир же алардын тили бөлөк болгондугунабы бизге жакшы окшошпогондой болобу? Айтор эки улуттун төкмөлүк өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү ушулар жөнүндө дагы кеп козгоп кетпейсизби агай? Негизи эки улуттун, ооба, эки улут да бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлде айтыш өнөрү өнүккөн. Казак акындарынын биздин кыргыз акындарына караганда муундары көп. 11 муунда, ашча муунда. А бизде 7-8 муунда, кыска муунда айтылат. Ырдын салы канчалык кыскарган сайын сөздүн салмагы ошончолук күчтүү болуш керек. Эгерде күчтүү сөздү салмакты таба албасаң, анда миң кыскарса кыскарсын, маанисиз айтыш боло берет. Ошондон бизди кыргыз акындарына эң күчтүү болгон акындардын сөздөрүнүн салмагын карагаңыз, ушунчалык тапталган сөздөр. Аны сен тагыраак айтканда 11 муун менен 16 муун менен айтып аткан сөзүңдү, бир куплет менен айтып аткан сөзүңдү 8-7 муун менен 4 катарда берип койгон бул өзүнчө бир чоң чебердик. Ошондон казак акындары мууну канчалык узун болгон сайын, мен деле мисалы үчүн узун муун болгон сайын ага ошончолук кенен идеяны салсаң болот, кыйналбайсың да. Бул жагынан алганда тигилердин ырлары бир аз поэзияга жакыныраак, өкүмдүүлүккө жакыныраак. Кыйналбайсың да. Кыргыздардын акындары бул чыныгы эле мындай жана өзүнүн сөзү менен айтканда бир аз эркекче да. Мындай чындап эле мындай бир колунан анчам жаса келербейт бул кыргызча төгүшчү. Кыргыздын акыны казакча төгө алат.
Қазақтың ақыны қырғызша төге алмайды, ашық айтайын. Ал биздин муун менен, кыска муун менен, 7 муун менен қазақтың күчтүү акыны келип 7 саат биз менен кыргызча айтып төге албайт. 7 саат казакча, казактын муунда кыргыздын бардык акыны төге алат. Мына ашык айтайын. Мен ушундай ойлойм. А бирок чындап эле Казакстанда акындык өнөр өрчүп турган учуру, кыргыздарда эле акындык өнөр өрчүп турган учуру. Ошондон бул эки улуттун акындык өнөргө баа бергендиги бул то эзелден бери ошол кыргыз казактын туугандыгын айгинелеп далилдеп турат. Ошондон бириси жакшы, бириси жаман деген сөздөн алысмын. Ошондон кыйын болсоң казакча төгүп көр. Кыйын болсоң кыргызча төгүп көр. Кыйын болбосоң анда төкмө келсе төрдөн орун берип акындарды сыйлаш керек. Ушуну айтам да. Анткени жер титиресе, жердин жаракасы акындын жүрөгүнөн өтөт. Ошондон акынды бирок сыйлаган дурусураак болот. Анткени мен ойлойм бүгүнкү күндө акындар анча бааланбай, акындар анча каралбай да калат кээ бир кезде. Ошондон эң негизгиси акындын ийгилиги мен ойлойм өзүнө сөзү дал келиш керек. Кээ бир акындар сахнадан чыгып, акыл эске чакырып ырдап калат. Мисалы үчүн да тилиңден сүйлөп сөздөрүң шекер болсун, бал болсун. Мисалы үчүн да картайган кезден ар бир жан акыл эстүү чал болсун. Ушинтип келет. Мисалы үчүн бийиктиктин алуулуп тиктегенден болгонун, арак деген арамды ичпегенден болгонун ушинтип барат акындар сахнада. А сахна артында өздөрү арак ичип жүрөт да. Чекпеген дейт, өздөрү чегип жүрөт. Ошондон мен акындарды, кээ бир акындарды айтам, жашабай жатып чал болуп калган акындар бар, бизден жаштар. А бирок сахна артынан чыгып карасаң, ичип чегип мас болуп, жер бетинен деңгээле бас болуп жүргөндөрдү көрөсүң. Ошондон акын эл алдына чыгып, элди жакшылыкка үндөп аткан акын биринчи өзүнө сөзү дал келсин. Акын болордон мурда акыл эске жакын болуш керек. Жыйынтыктап айтканда агай, төкмө акын бул коомдун мугалими. Албетте, албетте. Бизде дагы бир көрүүчү бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Ала саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Биз Идрис байкеге ушунчалык талантын абдан баалайбыз. Анын нукура кыргызча сүйлөгөн сөзү дагы адамды бир таң калтырарлык да. Анан мен 1,5 жашар Аруке деген кызым бар. Ал азыр биздин астыбызда ойноп турат. Ошол кызга арнап комузун колго алып бир калоо тилек айтып койсо деп чыккан элек. Алтындай болгон апанын айтканына хоп дейсиң, кантип эле жок дейсиң. Аруке деген аруу зат, акыл эсиң ушунча билимдүү кыз болсо экен. Жан дүйнөсүң ыймандан кийимдүү кыз болсо экен. Алтын башың ата-энең ийимдүү кыз болсо экен. Ата-эненин тилегин актагандан болсо экен. Адашкан жолдон эч качан баспагандан болсо экен. Кызматын кылып эл үчүн, эгемен кыргыз жер үчүн, карындаш болуп мен үчүн. Кааларым ошол Кудайдан, Арукедей кызыңыз бөксөрбөстөн толсо экен. Ошол Маанай бештин коногу Арукенин апасы, бекерин кепти кошпойун, токтосо эми болобу. Болгону 1 мүнөт жетпей ырдадым, купулуң ушка толобу. Андан ырдай берсең акындын сөздөрү такыр түгөнбөйт. 5 мүнөт калдың айла жок, биздин убакыт мынтип жүгөндөйт. Анда бекерин кепти кошпойун, калган каткан кептерде бекзат келеркиде чакырсаң ошондо келип бостоюн. Сөз түрдө агай, сөз түрдө. Агай, чындыгында өзүңүз айткандай, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктап калыптыр. Ушул көрсөтүүнүн аягында ушундай сөз айткым келип отурат да, бир окуячы. Падышанын ордосуна төкмө акын кирип калса, падыша төрдөн орун бериптир. Анан эл сен падышасың, бул төкмө акын эмнеге төрдөн орун бердиң десе, мени эл падыша кылды. Эми буну жараткан Алла Таала дээрине ушул өнөрдү салып, Алла буну төкмө акын кылды. Демек мен буну сыйладым деген экен. Агай, чындыгында эл өзү тастыктап турат. Мынакей эл талантыңызды барктап турат.
эл алдында төгүп ырдап кызмат кылып жүрө бериңиз. Атайын убактыңызды ажыратып келип бергениңиз үчүн жана мындай кызуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Жана агай эркин микрофон кыскача. Негизи эгерде бир жумуртка сыртынан сынса, жумуртканын ичиндеги жөжөгө зыян. Эгерде бир жумуртка ичинен сынса, анда ал жөжөгө пайда, жөжө өзү сындырат. Андыктан жашоодо ар бир адамдын ичинен жеке нафсисин өзү сындырып, ичинен өзүн өзү тебелеп, өзүн өзү тарбиялап, нафсисин семиртпей, ыйманын семиртип, Аллага жакын, саждага жакын, ыйманыбызга бекем болуп, ибадатка жакын бир инсан болушун каалайм. Алла Таала мекенибизде Кудай Таалам жаман сөздөн, жаман көздөн, кырсык, балекет, апаттан өзү сактасын. Материалдык жактан доллар көтөрүлүп кризис болсо да, руханиятыңарда Алла Таала мекеним эч качан кризис болбосун. Чоң рахмат. Сизге да терең ыраазычылык агай. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз маегибизде дагы да болсо уланта бермекчибиз. Биздин катарга кошулуңуздар деп айта кетели. Агай, сизге мындай суроо бергим келип отурат. Айтыштарыңыздан көрүп жүрөбүз. Ошол кайсы бир айтышта 6 тилде төккөнүбүзгө көп болуп калдык. Деги канча тил билесиз? Деги эле мунун баарын үйрөнүүгө качан жетиштиңиз дегендей. Негизи жана айтып өтпөдүм, кесип маңгысынын мугалиммин. Анан ошол калган тилдерде ушул жашка чейинки жашоо өмүр тажрыйбабызда кызыгуубузга байланыштуу үйрөнүп келдик. Анан орус тили болсун, түрк тили болсун, бул ошол өзүмдө кызыгуу болду тилге карата. Анан ошондой тилдерди үйрөндүм. Бирок негизинен башка жаштарга айтарым, тил үйрөнүүнү каалаган жаштар эң биринчи орунда эне тилин жакшы билиши керек. Мен кыргыз тилин билем, о кыргыз тилди билесиң, сүйлөнүп билесиң. Бирок анын ичинде морфология, синтаксис, фонетикаларын билбейсиң да, эрежелерин билбейсиң. Ошондуктан эне тилди жакшы билген адам өзүндө негиз болот дагы, башка тилди үйрөнгөндө салыштырганга негиз болот. Ошондо жеңилирээк, батыраак үйрөнөт. Абдан жакшы. Бизде дагы бир көрүүчүбүз эшигибизди каккылап келип калыптыр, анда кабыл алалы. Саламатсызбы? İdris oğlum, ben Nokat rayonunun Cide ayırından çalıtamın. Benim oğlumdun toyunda alıp barış olur. Uşunçalık, kiyinip, uşunçalık, jakşılık alıp bargansın. Senin kötülü akındığına, benim attım Turabı ya Nazira. Çalımdaki tek tilki mugalim balam. Çalımның kollegası, özümde mugalimden aynalayım. Sen kötülü akındığı önörün örkünde yesin. Daima köp yaşa, daima elin arasında avir alıp cevher aynalayın. Anan keyin eski kızın var de uğamın. Kızların baktılı olsun. Elin keregine jargan. Kudayım buyurup uğuldu oldağı. Özüzek uğuldardı köp. Senin menen ciddi mıktanı. Улуттун төкмөлүк өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү ушулар жөнүндө дагы кеп козгоп кетпейсизби агай? Негизи эки улуттун, эки улут да бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлде айтыш өнөрү өнүккөн. Казак акындарынын биздин кыргыз акындарына караганда муундары көп. 11 муунда, ашча муунда. Бизде 7-8 муунда, кыска муунда айтылат. Ырдын салы канчалык кыскарган сайын сөздүн салмагы ошончолук күчтүү болуш керек. Эгерде күчтүү сөздү салмакты таба албасаң, анда миң кыскарса кыскарсын, маанисиз айтыш боло берет. Ошондуктан бизде кыргыз акындарына эң күчтүү болгон акындардын сөздөрүнүн салмагын караганда ушунчалык тапталган сөздөр. Аны сен тагыраак айтканда 11 муун менен 16 муун менен айтып аткан сөзүңдү, бир куплет менен айтып аткан сөзүңдү 8-7 муун менен 4 катарда берип койгон бул өзүнчө бир чоң чебердик. Ошондуктан казак акындары мууну канчалык узун болгон сайын, мен деле мисалы үчүн узун муун болгон сайын ага ошончолук кенен идеяны салсаң болот, кыйналбайсың да. Бул жактан алганда тигилердин ырлары бир аз поэзияга жакыныраак, өкүмдүүлүккө жакыныраак. Кыйналбайсың да. Кыргыздардын акындары бул чыныгы эле мындай жана өзүнүн сөз менен айтканда бир аз эркекче да. Мындай сөздүн чындап эле мындай бир колунан анчамчасы келербейт бул кыргызча төгүшчү. Кыргыздын акыны казакча төг алат, бирок казактын акыны кыргызча төг албайт, ачык айтайын. Ал биздин муун менен, кыска муун менен, 7 муун менен казактын күчтүү акыны келип 7 саат биз менен кыргызча айтып төг албайт. 7 саат казакча, казактын муунда кыргыздын бардык акыны төг алат. Мына ачык айтайын.
Мен ушундай ойлойм. А бирок чындап эле Казакстанда акындык өнөр өрчүп турган учуру, Кыргыздарда эле акындык өнөр өрчүп турган учуру. Ошондон бул эки улуттун акындык өнөргө баа бергендиги бул то эзелден бери ошол кыргыз казактын туугандыгын айгинелеп далилдеп турат. Ошондон бириси жакшы. Суроо берген көрөрман жердештерим, сөз сүйлөсө сөздүн айтат берметтерин, сагынганда кезде мен алардын көргүм келет сулуу чырай келбеттерин, каалуу тилек батаңызган айтайын, ушул теле боло бербейт ай сайын, урматыңа урмат кылып ар качанда, кызматыңа кызмат менен кайтайын деп ушундай. Баракелди агай, сөз жок. Агай ушул жогоруда сөзүңүздө өзүңүз да айтып калдыңыз да, негизи мен ушул маалыматтын жоктугунан корком деп айттыңыз да, бирок уйкачтыктан коркпойм деп айттыңыз да. Ушул уйкачтыкты кантип өздөштүрдүңүз? Деги мунун сыры эмнеде дегендей? Уйкачтыкты чын айтайын, мен дептер калем алып алып, окуган китептердин сөздөрүн баалап, анан мисалы үчүн тай, чай, пай, кай, май деп кетесиң. Ошондой сыяктуу бир сөздүн өзүнөн 20-30 уйкачтап тетрадка жазып, анан бул ушундай кете берет да. Анан мисалы үчүн комуз, добуш деп ушинтип кете бересиң да, кол, жол, бол деп тоолду ушундан өзүңдү кастарлап барасың. Анан көбүнчө өзүм менен өзүм сүйлөшкөндө сөзсүз түрдө ыр түрүндө сүйлөшөм. Бир маалыматты алсам, аны сөзсүз түрдө ыр түрүндө мээме сактаганга аракет кылам. Кайсы бир макал болсо дагы, албетте ошол макалды заматта ырга айландырам. Мисалы үчүн жаман доскоң эч качан түбөлүктү жакпайсың, көлөкө боло тандайлар күн батканда таппайсың. Жаман дос көлөкө сыяктуу деген бир кыргыздын сөзүн аласың, ырга айлантасың. Ошол сыяктуу эле. Даярдык өзүңүздөн болот. Сөздү кастарлап багуу керек, антпесе болбойт да. Дагы бир көрүүчүбүз бар, кабыл алдык. Саламатсызбы? Келиңиз ардактуу көрөрман. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, келиңиз. Биз Идрис Айтбаевдин талантын сыйлайбыз. Өнөрүң өркүндөй берсин. Идрис. Ошо алты тилден англис тилинде төгүп бере аласыңбы деп сурамай дедим. Негизи Алты тилге англис тилинде төгүп бере аласың. Рахмат. суроо берет деп турсам, көп тил билет деп айтып, калың элге кеп айтып, мактаныч кылып кеп кылсаң, бир эжем чыгып сыйлайсың, кыргызча төгүп тургандан англисче деп кыйнайсың. From this TV, my dear, I cannot see where are you. Баракелди. But anyway, I can say thank you very much, my dear sister. How are you? If I continue my singing, you cannot understand me. So I cannot go in English, let me hear to lend me. Андан англисчең айтканым, кыргызчага которуп түшүндүрүп берейин. Англисче билбейсиң, анда кыргыз тилге келейин. Айткан менен ал тилде кээ сөздөрдү билбейсиң. Түшүнбөй калсаң кээ кезде эмненең айтты деп анан тилдейсиң. Ошондойдон болбоңуз, мен айтканыңыз кылдым да, айланайын эжеке мени колдоңуз. Баракелди агай, чоң рахмат. Агай, негизи ушул баарыбыз билебиз, ушул төкмөлүк өнөр бул казак, кыргыз боордошторго гана таандык өнөр. Анан ушул жакшылап байкасак, бирок ушул кыргыз төкмө акындарынын төккөндөрүндө уйкаштыктар бар. Казак акындарында эмнегедир же алардын тили бөлөк болгондугунабы бизге жакшы окшошпогондой болобу? Айтор эки Мен Назир эжеммин. Рахмат эжеке. Демек, Рахмат, негизинен жана эжекебиз айткандай, эл аралап бир эле акындык кылбайбыз да, эл ичинде жарчы деп коет, эрке бала деп коет. Болбосо күнүбүздүн тили менен, баардык эл түшүнгөн тил менен айтканда тамадалыкта калабыз да. Бирок алып баруучулуктан негизги максатыбыз да ошол эл ичинде
Бүгүнкү күндө адамдар уже сөзгө маани берип, басым басып, сөздү таптаган инсанга көңүл буруп калышты да. Анан алып баруучу катары, мен алып баруучуларга айтарым, алып баруучу инсан микрофон башкарбай, ал киши элди башкарыш керек да. Анан 4 сабырды жаттап алып эле кезек мо, анан мо деп берип коюш, ал сиздин биздин баарыбыздын колунан келет да. Ооба. Ошондон бирок эң негизги алып баруучу инсан жоопкерчилик сезиш керек. Анткени бирөөнүн 26-га чыккан баласы үйлөнсө, тагыраак айтканда 26 жыл күткөн тоюн алып барасың. Ооба. Ошондон бул жерлерде жоопкерчилик. Сахнага чыкканда да алып баруучу катары мен мурда тойго келген 300 адамдын алдымда эки эле шарт бар. Же көңүлүн аласың, же көңүлүнөн каласың. Башка шарт жок. Ал эми алып баруучулардан өтүп акын болдук. Эми көрөрман 300 эмес, 3 миллион балким. Ошо 3 миллиондун көңүлүн аласың, же көңүлүнөн каласың шарт. Туура. Ошондон акын катары күнүмдүк ойлонуп, тарттанып, көбүрөөк китеп окуп, көбүрөөк сөздү таптап, маалымат алууга туура келет. Ошондон мындай бир көрөрмандарыбыз, бизге дуа кылып турган энелерибиз көп болсун, аталарыбыз көп болсун. Рахмат агай. Дагы бир көрүүчүбүз байланышка чыкты. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Идриске айтып коеюн дедим эле. Келиңиз. Мен Маммайламын. Атым Назар. Идрис, иштериң ийгилигиңде. Кудайым өмүр берсин. Анан акылдан мерки